Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах таалам жардам менен биз кабырдагы 3 суроо имандын рүкүндөрүнө келгенбиз. Экинчи негизде бул исламды далил менен билүү. Автордун китепти жазганда байкасаңыздар, ар бир ушул маселеге иман десе имандын далили, ислам десе исламдын далили, ихсан десе ихсандын далили. Себеби бул нерселер шариаттагы өкүмдөр, коюп нерселер бардыгы далил менен болуш керек. Эч кандай негизделбеген, тасталбаган нерседен мусулман адам оолак болуш керек. Мына ошонун негизинде адам Аллах тааламга далил менен, ачык айкындык менен ибадат кылат. Шек күмөн менен же тасталбаган маалыматтар менен эмес. Мына бул жерде да имандын далили деп эскерип, кече ошол иманга токтолуп, маанисине, аныктамасына, иманда дагы туура эмес түшүнгөн түшүнүктөргө иман азаят, көбөйөт экен. Ошолорго токтолуп келип, имандын рүкүндөрүнө келип токтогонбуз. Исламды далил менен билүү дегенде, исламда ошол иман камтыйт, ислам өзү камтыйт, рүкүндөрү, шарттары жана ихсан. Мына ошо имандын устундарына, тиректерине келип токтогонбуз. Муну сүрөттөп, имандын бир эле рүкүнү же бир эле устуну, тиреги кулай турган болсо, баары кулайт. Мисалы, имандын 6 рүкүнү бар. Мындайча айтканда, жанагы сесма пояска окшогон тиректери. Мына ошолордун бир эле кулай турган болсо, ал кантип кулайт? Аны жоготуу менен, же ошону четке кагуу менен, же ал нерсени иман келтирбөө менен адам жоготсо, калгандары да жоголот. Мына ошо имандын рүкүндөрү деп коет. Ошону жакшы мусулман адам түшүнүп алыш керек. Авторда ошону келтиргенден Шейх Солих Фавзан, азыркы Сауд Арабиянын муфтиси, түшүндүрмө берип, иман деген 6 негизге, 6 устунга, 6 тирекке таянып турат. Анын кайсы бири жоготсо, анда ошо 6 тиреги тең жоголот деп атат. Биринчиси бул Аллах тааламга келтирген иман, Аллах тааламга болгон иман. Ал бардык Аллах тааламдын ааламды жараткан экендигине, рызкы берип тургандыгына, көзөмөлдөп тургандыгына, башкарып тургандыгына, Аллах таалам өлтүрө тирилтет деп Аллах тааламдын жалгыз өзү, эч кимге муктаж эмес. Ааламдын баары жалгыз Аллахтын өзүнө муктаж. Анын шериги жок деп жана Аллах таалам өзү гана ибадатка татыктуу, анын ысымдарына, сыпаттарына иман келтирүү. Ушул имандын биринчи шарты болуп саналат. Экинчи шарты болсо, Аллах тааламдын периштелерине. Экинчи имандын тиреги, экинчи рүкүнү Аллах тааламдын периштелерине. Бул периштелер ушундай бир махлук, субханалла, булар ушундай ажайып, Аллах тааламдын эң шарапаттуу махлукаттарына кирет. Аллах таалам буларды бизге не кылган? Коюп койгон. Коюп дагы биз көзүбүз менен көрбөгөн, качан жаныбыз бул дүйнөдөн үзүлгөндө гана анан булардын биз көрө баштайбыз. Буларды да Аллах таалам өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Буйруктарын, тыюуларын так аткарат. Периштелердин түрлөрү көп жана ар кандай иштер менен жүктөлгөн Аллах таалам алдында. Булар да эч жок периштелер эч убакта Аллах тааламга күнөө кылышпайт, буйруктарын так кынтыксыз аткарат. Алардын арасында ушу вахийге жүктөлгөннөрү бар. Мисалы, Жибрил периште элчи болуп, Рухул Амин, Шадидул Кува деген аттар менен белгилүү. Күчтүү, аманатчыл рух Аллах тааламдын пайгамбарларга болгон, Адам алейхиссаламдан баштап ушу Мухаммад алейхиссаламга чейинки канча пайгамбарлар келсе, ошолорго кабарлар жеткирип, ушундай аманатка, вахийге жоопкер болгон периште. Аябай чоң периште. 600 канаты бар деп пайгамбар алейхиссалам өзүнүн түсүндө 2 жолу жашоосунда көргөндүгү бар. Но ошондой эле ушундай чоң периштелер бар, керек болсо Аллах тааламдын аршын көтөргөн, аршты көтөрүп турган периштелер бар. Куранда Аллах таалам Гафир сүрөсүнүн 7-аятында «Аллазина яхмилуна ал-арша ва ман хавлаху» деген. Алар аршты көтөрүп турган периштелер бар. 8 деп бирде келет. Ушундай периштелер бар. Себеби болбосо караңыздар, бул эмнеден кабар берет? Периштелердин ушундай чоңдугун караңыз. Арш кандай чоң? Ар бир кабат асман чөлгө таштаган шакекчедей болсо, анан курси 7-кабат асмандан андан да чоң болуп, андан ар эң чоң махлукат арш. Арштын алдында бул 7-кабат асманды бириктирип сең дагы ошо чөлдөгү бир тыйындай болуп калат да.
Эми ошол аршты көтөргөн периштелерди элестетип келем. Кандай периштелер? Мунун баары эмнеге кабар берет? Алла Тааламдын кудуреттүүлүгүнө, анын кудуретине эч кандай чек жоктугуна, Аллах Таалам баардыгына кудуреттүү экенине. Периштелердин чоңдугу ошондой кудуретке ээ кылгандыгына Алла Тааламдын кудуретинен кабар берет. Фатир сүрөсүнүн 1-аятында Элхамдулиллахи фатирис самавати вал ард жаилил малаикати русула. Аллахка мактоолор болсун. Алла асмандарды, жерлерди жаратты. Периштелерди ушундай жаратты. Элчи кыл. Алардын канаттары бар. 2ден, 3дөн, 4дөн каалаганча Алла Таалам аларды жаратып кошо берет деген. Мисалы Жебирей периштенин айттык 600 канаты бар деп. Мына ошондой урматтуу, даңктуу, кадыр барктуу Алла Тааламдын түрлүү түркүн периштелери бар. Айрымдары өсүмдүктөргө жүктөлгөн, айрымдары аба ырайына жүктөлгөн, айрымдар жер бетиндеги болуп аткан ар кандай кырсыктарга ошондой түрлүү түркүн иштерде кызматта кыямат кайымга чейин булар жүрүшөт. Айрымдар кыямат кайым турардын алдында билесиздер, сурнай периштеми тартып адамдардын өлгөн кезинде, кайра тирилген кезде, махшарга айдала турган кездеги "Унуфиха фис сури фасаиqa man fis samawati wa man fil ard illa ma sha Allah" деген аят бар. Ал күнүндө Исрафил периште үн берип, үн салганда бүт жер бетиндеги адамдар кыямат кайымда эмне кылат? Бир сыра ии соғып, анан кайра тирилет. Андан ары дагы үн салганда кайрадан ойгонушуп, анан махшарга айдалышат. Бул Исрафил периште. Ошондой эле Микаил периште бар. Жер бетиндеги жана аба ырайына кызматка жүктөлгөн. Жамгырларга, карларга, өсүмдүктөргө, бүт кубулуштарга, ааламдагы болуп аткан кубулуштарга жүктөлгөн. Ошондой эле дагы периштелерден адамдардын жандарын алып турушат. Бизде Азраил деп коет мисалы. Бирок ал негизсиз да, Бани Исраилдардан аттар келген, Куран сүннөттө тасталган эмес. Куран сүннөттө адамдын жанын алган периштени Малакул Маут дейт да. Өлүмгө жүктөлгөн, адамдын жанын ала турган периште деп айткан. Сажда сүрөсүндө 11-аят Кул ятавафакум малакул маути аллади вуккила бикум сумма иля роббикум туржаун. Эй Мухаммад айткан деген. Ушундай өлүмгө жүктөлгөн периште бар. Ал силердин жаныңарды алууга жүктөлгөн. Андан кийин жаныңар алгандан кийин Роббиңерге кайтасыңар деген. Албетте ал периштенин жардамчылары бар. Жан алгыч периштенин жардамчылары да бар. Мындай шыкканда дагы периштелер жүктөлгөн. Анан аны акылга салбаш керек. Алла Тааланын кудуретине чек жок болгондой, Алла Таалам периштелерин ушундай биздин акылыбызга сыйбаган, жүрөгүбүз сезе албаган, мээбизге батпаган адамдын эч кандай бир наукада немеде кыла албай тургандай ушундай кудуреттерге ээ болгон периштелер. Болбосо мисалы мына 1 секундада канча деген адам жер бетинде өлөт. Bir күндө канча миңдеген адам өлүп калат. Ошону кээ бирөө акылына салып, бир периште кантип бардыгын жанын алат деп акылга салат. Себеби биздин акылыбыз көзүбүздүн кулачы кандай чектелүү болсо, мына тоого чейин көрөбүз болду. Нары көрүнбөй атпайбы? Акылыбыздын да ойлонуусу, мейкиндиги, мындай ой жүгүртүү анализибизде чектелген. Кээ бир нерсе акылыбыз жетпейт. Анан кээ бир адашкан философтор, акылына таянгандар, акылын өзүнчө вахий кылып алгандар, акылын тараза кылып алгандар, акылыма сыйса кабыл кылам, сыйбаса кабыл кылбайм дегендер бар. Алар ушундай гайып илимдеги Аллах Тааламдын гайып илимдеги нерсе адашып кеткендер бар. Ошон үчүн жана периштелерди кээ бир иллюзияга окшош тургандар бар. Денеси жок бул деген кээ бирлер эмне дейт? Ой катары эле. Мисалы, мен көңүлүм ачылып, жеңилдеп калсам, ушундай периштелер ушундай эле бир кармалбаган, көзгө көрүнбөгөн, сезилбеген, алар мындай эле бир нур сыяктуу жанагы учуп жүргөн бир аба сыяктуу эле көргөндөр бар да. Ушинтип китепте де жазган адашкан ошондой тайпалар бар тугандар. Аны каяктан алдың андай десе, жок, алар ошо мээсине, акылына таянганып ушинтип жазып турган. А биз болсо ахли сунна вал жама мына Куран менен сүннөттө периштелерди кандай сүрөттөгөн болсо так ошондой ыйман келтирип ишенебиз. Алар жөнүндө башка сыпаттар жазылбаса, биз алар жерден токтолобуз. Ал жакка кирип, аны бөйрөгү барбы, жүрөгү кандай, бияка тиги деп Куран сүннөттө келбеген нерселерди биз чукуп казып, ичин талкуулап кирбейбиз. Жана ошондой эле периштелердин арасында ушундайлар бар. Ар бир эненин боюна, наристе боюна бүткөндө билесиздер, биринчи кан болот, анан уйган кан болот, анан кийин тоглок ошол этке айланат. Анан келип периште келет. Периште келип анын ырыскысын, ажалын, бактылуубу, бактысызбы деп жазат. Мына жер бетинде канча деген наристелер келип атат. Ошолордун ырыскысын жазып турган периштелер бар. Эненин боюна бүткөндөр. Жана ошондой эле периштелердин арасынан дагы ушундайлар бар. Ал адамдардын балдарын
баарыбызды сактап жүрөт. Күнүндөй, түндөй. Субханалла, адам баласы ушундай алсызбыз. Алла Таалам өз кудурети менен бизди сактап алса, биздин өзүбүздүн күч кудуретибизге, адамдык ушу касиетибизге таштап койсо, биз кырсыктап бат эле өлүп калат экенбиз. Мына үйүңөн чыгып эле, ушу жумушка барганча деле периште адамды сактайт. Билесиздерби ушуну? Периште Алла Таалам ушундай жүктөгөн, адамдарды сактап турат. Алдынан, артынан качан сактабай калат, качан ал адамдын ичер суу бүтүп, ырыскысы төгөнгөндө Алла Таалам буйрук берет экен. Жана периштелер адамдан жанында сактабай калат. Ошондо ажалы келип өлөт. Бул деген сөз периштеге таянып, периште сактайт экен, периштеден дуа кылам деп жүрбөйлү да. Жанагы адашып кеткен адамдар, Алла сактасын, арбактарга сыйынгандай периштелерден суранып, ошолордон жардам сурагандар да бар. Алла сактасын. Бул Алла Тааламдын сактоосу менен сактайт. Жок, экөөнү алмаштырып атам. Бирөө бар, бул түнкүсүн түндөгү алмашып турган периштелер. Мисалы, ушул хадисте келет экен Бухариде. Ятаакабуна фикум малаика биллейл ва малаика бин-нахар дейт. Мисалы, түндө келген периштелер бар, алар багымдатта алмашат. Анан асырда келе турган периштелер бар. Алар ушу мечитке келип, мечитке келген багымдат намазына келген адамдарга көөгө түшөт Аллах Таалам алдында. Аллах Таалам буларды көрдүк, мечитке келишти деп, ошон үчүн кээ бир периштелер адамдарды таанып калат. Жана жамааттан калбай мечитке келип жүргөн адамдарды таанып Аллах Таалам алдында көөгө өтө берип ошол адамдарга. Ошон үчүн Куранда Алла Таалам Исра сүрөсүнүн 78 аятында "Ва Кур'анал фажри инна Кур'анал фажри кана машхуда" деген. Таңкы убактагы Куран, фажырдын убактында Куран, бул күөлүк өткөн убакыт деген. Тафсиринде периштелер келип алмашат ошол убакта. Андан кийинки периштелер асырга чейин болушат. Анан асырда дагы периштелер келет, алар багымдатка чейин болот. Багымдатта келген периштелер асырга чейин болот. Мына ошол убакта келген адамдарды көрүп, эмнеге көөлүккө түшөт дейт. Мен ушул хадиске тигини алмаштырып алдым туугандар. Бирок бул аятта келген. Рa'д сүрөсүнүн 11 аятында Алла Таалам Куранда "Лаху муакибатун мин байни ядайхи ва мин халфи яхфадуна мин амрилла" деген. Адамдардын алдында, артында дагы адамдарды сактап тура турган периштелер бар деген. Ал Алланын буйругу менен аларды сактап турат деген. Эмнелерден сактап турат? Ар бир адамга келе турган ыңгайсыз абалдар, мисалы кээ бирөө кулап кетип атпайбы? Анан өлүп калып атат. Ошону периштелер сактабай калат. Болду, ажалы келген. Машина куруп кетип атат. Ар кандай ыңгайсыздыктагы кырсыктардан Алла Тааланын буйругу менен периштелер кызмат кылып, ажалы келгенче, ырыскысы төгөнгөнчө сакталышат. Качан кой берип салат, качан ажалы ичер суу бүтүп, ажал келгенде ал периштелер анын жанында коштобой калат. Мына ошондой кызмат кылгандагы периштелер бар. Мисалы, канча деген адамдар жана токойдо укташат, чөлдө уктап, жолдо барат. Ошол жерде курт кумурска деле бар, жыланы деле бар, не бир айбандар бар. Жанандай башка бир жандык болсо атака кылат. Мына ошондой жерлерден дагы алымдар айтат. Не бир жана жырткычтардан, айбандардан периштелер сактайт. Аны адам баласы билбейт да. Сезбейт да аны. Алланын амири менен, Алланын буйругу менен адамдын өлгөнчө адамдарга кызмат кылып жүргөн периштелер жүрүшөт. Жана ошондой эле периштелердин арасынан ушу жер бетиндеги куулуштарга, ар кандай кырсыктарга Алланын аскерлери бар да. Топон суу, жер титирөө, ар кандай аламаттар болуп атат. Мына ошо буйруктарды аткарып жер бетинде кесип жүргөн периштелер болот. Мына ошондой эле периштелердин арасында дагы саякаттап жүргөн периштелер болот. Алар саякат дегенде биздин туристтерди эмес. Саякаттап деген алар кайсы жерде Аллах Таалам эскерилип атат. Кайсы жерде илимий мажлистер бар. Кайсы жерде Куран үйрөтүлүп атат. Кайсы жерде Аллах Таалам улукталып, Аллах Таалам эскерилип атат. Ошондой топтолгон мажлистер болсо, ошол жерге да периштелер барып, ошол жерде эмне кылышат? Аллахты эскерген, зикир кылган, ошондой илимий мажлистерде отуруп, периштелер аларга истигфар айтып, Аллах Тааламдан кечирим сурап, дуа кылып, Алланын ырайымы, мээрими түшүп турган жер деп, периштелер ошол жерде, ошол мажлис таркап кеткенче периштелер болуп тура турган, издеп жүргөн, дүйнөнү кесип жүргөн периштелер да бар. Бул дагы Муслимде келген хадисте айтат, кайсы бир топ адамдар Алланын бир үйлөрүндө топтолгон болсо, ал жерде илим алга турган болсо, же Алланын китебин окуп турган болсо, аларга тынчтык түшөт. Алла Таалам өз ырайымына камтып, периштелер аны курчап турат деген. Периштелер көп, түрү да көп. Ушундай периштелер бар. Байтул Маамур 70 000 периште айланат.
кыямат кайымга чейин кайтып келбейт. Эмне деген? Ушундай түрлүү түркүн периштелер бар. Кыскасы, периштелерге иман келтирүү бул имандын экинчи рүкүнү. Кимде ким периштелерге жокко чыгарам, мен периштелерге ишенбейм, периштелерди мен көрбөгөндөймүн ал деген жөн эле бир нур сыяктуу эле жакшы оюн келип көңүлүң көтөрүлүп калса ошол периште, жаман оюн келип кайгыга түшүп кетсең ошол жин шайтан деген адамдар бар экен то. Бул деген сөз мен иман келтирбейм деген сөз. Жанагынын баары жомок деген. Жебрейил, Микаил, Исрафил периштелер анан мындай, анан периште эки жакта жазып турат, соо күнөөңдү жазып турат, анан күбөлүк өтүп турат, мындайларга мен ишенбейм, ынанбайм деген адам болсо имандан ыргыйт. Намаз окуйбу, орозо тутабы, эмне гана да жакшылыктар кылбасын, болду, имандан ажырайт. Эмнеге? Себеби имандын түркүгү болгон негизги устунду чаап жокко чыгарды болуп саналат. Имандын рүкүндөрүн кайсы бирин четке какса, калган рүкүндөрдү колойт. Анан жанагындай азгырык интернетте да бар экен, кээ бир адашкандар ушундай периштелерге акарат кылып иман келтирем дейт, бирок ошол периште жөнүндө ою жанагындай экен да. Периште деген бул чыныгы жанагындай бир адам затындай бир заттар эмес, бул жөн эле бир сезимдер, бир нурлар деген. Мен молдомун деген, намаз окуйм деген адамдын оозунан ушундай сөздөр чыккандар бар экен то. Жакшы ойлосоң ошол периште дегендей, жаман ойлосоң ал жин, ал шайтан деп ушундай түшүндүрмө берген, философияга малынып кеткен, кирип кеткен, акылына таянган, Аллах сактасын, желжиреп былжырагандар бар экен да, кыскасы. Буларга маани бербеш керек. Алардын кайсы бир адам Алланын аятына, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө, хадисине, ушул вахийге иман келтирип ынанбаса, ал адамдын мээси айнып баштайт деп алымдар айтып кеткен. Ажайып сөздөрдү сүйлөп баштайт. Анан элге дагы туура эмес маалыматтарды берип баштайт. Эмнеге ал адам ошол вахийге ынана албады, иман келтире албады ошол нерсеге. Өзүнүн акылына таянды. Анан акылы чектелүү да. Анан ошол келген маалыматтарды акылына салып туруп, философия менен анан түшүндүрүп баштайт. Кыскасы, периштелер Алла Тааланын махлукаттары, булар бар, түрлүү түркүн болот. Булар күнөө кылбайт. Алла Тааланын буйругун кынтыксыз аткарышат. Алар акыйкат. Биз адам баласы периштелерди качан көрөбүз? Өлгөндөн кийин көрөбүз. Айрым учурлар бар, өлөр алдында көрөт. Ушу жан чыгып болуп калганда өлүм периштелерге келгенде адамдын көзүнө көрүнүп баштайт. Эгерде мусулман жакшылыкта жүргөн болсо, периште не көргөндө эле адам кубанат. Себеби ал жакшы кабар менен келген адам сезет. Эгерде адам, Алла сактасын, ыйман келтирбеген капырлы адамдар болсо, периштелер ушундай көңүлү сус келет. Аны да адам көргөндө жанатип коркууда, кайгыда, жаман абалда өтөт да. Яума яроунал малаиката ла бушра яума идил лил мужримин деген аят бар. Фуркон 22-нчи аят. Ал күндө периштелерди көрөт, бирок кубанган абалда эмес. Кимдерге? Мужримин деген бул жанагы бузук адамдар, Кудай сактасын. Бузук адамдар. Эмнеге? Себеби периштелер деген бул нурдан жаралганда, буларды көрө турган адамдын табиятына дал келбейт да. Себеби биздики чектелүү. Мисалы, хадистерде угасыздар, кыямат кайымда күн деген жылат деген, адам өлгөндөн кийин башка жашоого өтөт. Башка жана барзак жашоосу биздин акылга сыйбайт ал туугандар. Биз азыр мына чектелүү да, ойлонсок деле, элестетсек деле ушул дүйнөнүн чегинде, көргөн нерсе менен, уккан нерсе менен, илимибиздин чегинде гана элестетип ой жүгүртөбүз да. Периштелерди мындай живой көрүүгө биздин көзүбүз дагы, тулку боюбуз, денебиз дагы чыдай албайт да. Ушундай. Анан биз ошону өлгөрдүн алдында гана Алла Тааланын кудурети менен бизге ушундай мүмкүнчүлүк берет. Анан өлөр алдында же өлгөндөн кийин көрөбүз да. Аллах сактасын, дагы бир адашкан. Булар адашкан капырлар. Не дейт? Периштелерди Алланын кыздары деп салышкан. Зухруф сүрөсү 14-нчы аят. Ва жа'алул малаиката аллазина хум ибадур рахмани инаса. Алар Аллахтын периштелерин, кулдарын не кылды? Аллахтын кыздары деп айтышты дейт. Ашахиду халқахум, эмне ошолорду жаратып атканда көрдү эле булар дейт. Алла Таала мындай айыптап катуу айтып атат да. Сатуктабу шахадатухум ва юсалун. Алардын мынтип айткан сөздөр үчүн жазылып калат дагы, алар бул жөнүндө кыямат кайымда суралышат деген. Оң жагыңызда, сол жагыңызда периштелер бар туугандар. Эртең менен тургандан баштап кеч киргенге чейин ушул
24 саат бою жазып турат. Сөзүңүздү сөздөй, кээ бир алымдар айткан, сооптагы эмес, күнөө эмес сөзүңдү да жазат. Болгону кыямат кайымга барганда иргелип калат. Күнөө эмес, соопто болбогон сөздөрдү өзүнчө келет, сооп сөздөр өзүнчө, күнөө сөздөр өзүнчө. Мына ушундай периштелер. Мунун баары субханалла ажайып тургандар. Алла Тааламдын кудурети. Эч нерсе текке калбайт. Ошон үчүн кыямат кайымда кыпындай да соопко, кыпындай да амалга сооп берилет. Кыпындай күнөө ишке дагы жаза берилет. Эч нерсени калтырбайт. Бул Алла Тааламдын абсолюттук адилеттүүлүгү. Эч бир зикириң, эч бир ибадатың, эч бир жакшы амалың текке кетпейт. Алла Таалам Куранда айткандай, биз момундардын сооп амалдарын текке кетирбейбиз деген. Жакшылык жерде калбайт деп коет го бизде сүйлөп. Алла Таалам алдында китебиңизде эч жакта калбайт. Ошон үчүн жакшылык ишти жасоодо жалкоолонбош керек, ийринбеш керек, жеңил карабаш керек. Эмне болмок эле деп калтырып койбош керек. Мына ушул жанагы кичинекей таштардан тоо курулгандай, кичине сооптон ушундай чоң сооптор топтолот. Ошондой эле күнөө ишкеде жеңил карабаш керек. Истигфар кылбай, тоо кылбай жүрө берсек, кичинекей күнөөдөн топтолуп, тоодой болгон күнөө болот да. Күнөөнү күнөөдөй жазып атат периште. Соопту сооптой жазып атат. Ошон үчүн бош убактарда кандай болуп калат? Жолдо остановкада күтүп атат, маршрутта баратат, оозу кыймылдабай эле тургандар бар. Ошол кезде зикир кылып, же Куранын кайталап, ошондой соопторго эртең баарыбыз муктаж болобуз. Өкүнөт адамдардын көбү. Аттиңай ушу бош убактымды зикирсиз короттум деп. Мусулман адамдын бош убакты болбош керек. Бош убакыт болсо ушунчалык колдон келсе, адам ниетин түздөсө, кээ алам айткандай, бош убактың жок дегенде укта. Уктасаң эмне болот? Энергия топтоп, нары илим уга аласың, китеп окуя аласың, сергек болосуң. Бүгүнкү күндө туугандар зикирден, илим алуудан тоскоолдуктар аябай көп. Алымдар какшап, сайрап айтышат. Ушул 15-20 мүнөттүк илим алыштыкка да кыйын. Телефондо сот тармак, интернет, азгырыктар аябай көп. Ошентип убакыттын берекеси жок деп коебуз. Себеби дегенде бизди алаксыткан азгырык нерселер аябай көп. Кыскасы бул жерде биз периштелерди терең кирип окуйбуз, туугандар ыймандын шарттарында үстүртөн эскерип кетип атабыз. Түшүнүктүү болду. Анан үчүнчү ыймандын рүкүнү бул китептерине. Аллах Таалам китептерди асмандан түшүрүп турган пайгамбарларга. Мына ошол китептер менен адамдар түз жолду таап, хидаятка байланып, пайгамбарлардын жолун жолдоп, Аллах Тааламга баш ийип, буйругун аткарып жашасын деп, Аллахтын каттары, китептери, Алланын сөзү бул акыйкат сөз. Аллах Таалам эмне деп эскерген болсо, мына ошол нерсеге биз ыйман келтиребиз. Эмне деп эскерди? Китептер боюнча Инжил деп айтты, Торат деп айтты, Забур деди, Куран деди, Сухуф Ибрахим деген бар, Мусаныкы бар деген. Мына ушул китептер так аттары менен атагын алат. Ушундай Торат деген Алланын китеби бар, Инжил деген бар, Забур деген бар, Куран деген бар, Сухуф деген бар деп так айта алабыз. Ат айтылбады, анан мындай дагы мындай китеп бар деп айтпайбыз атын. Ооба, китептер түшүп турган, бизге аты белгилери бар. Анан атын билбегендерибиз бар. Жалпысынан бардыгына Алланын түшүргөн китептерине ыйман келтиребиз. Ал эми мындай муфассалан деп коет. Муфассал деген кенен ыйман келтире турган бул Куран бизге. Ар бир тамгасына, тамгадай, үтүрүнө, үтүрдөй, сөзүнө, сөздөй. Ушул китеп акыркы китеп, мындан кийин Аллах Тааланын китеби түшпөйт. Кыямат кайымга чейин бул Мухаммад алейхиссалату вассаламга түшүргөн, аяты аяттай, тамгасы тамгадай, сөзү сөздөй. Эгерде ушул Куранда бир аятты же бир сөздү кошуп салган, же кемитип салган, же болбосо ошо ынанбайм, ишенбейм десе, Кудай сактасын, Алланын аятына капыр келтирген болот дагы, ыймандагы 6 негиз болгон 3-чү негизде китептерге ыйман келтирүү дегенне ыйманына доо кетет. Жана ошондой эле Куранга мен жок ыйман келтирем, ишенем. Бирок ушул сүрөгө ыйман келтирбейм десе дагы айырмасы жок. 90% келтирем, 10% келтирбейм десе мисалы. Ал дагы ыймандан ыргыйт. Же болбосо айтса, мен Куранга ыйман келтирем, толук 100%. Инжил менен Торатка келтирбейм десе, эмне болот? Дагы ыймандан ыргыйт. Себеби Инжилди дагы, Торатты дагы, Забурду дагы, Сухуфту да мен түшүргөм деп Куранда Алла Таалам баяндаган. Же Забурга ыйман келтирбейм десе, Давудка түшкөн эмес десе. Алла Таалам Куранда болсо айтып атат: "Ва атайна Давуда забура" деп. Биз Давудка Забур деген китепти
Давудка түшүрдүк деп. Эмне болот? Курандагы аятты четке кагып коет. Ибрахимге суховду түшүрдүк деп атса. Жок, мен Ибрахимге бул китеп кишемейин деп атса. Ал Куранды да четке каккан болот да. Куранды да четке каккан болот. Пайгамбардын да сөзүн четке каккан болот. Пайгамбар алейхиссалам канча деген хадистеринде баяндап кеткен. Мына ушундай адамдар бар экен. Курандын топтолуп келишине, ушул жиналгандыгына, Курандагы аяттарга шек санаган адамдар бар экен. Алла сактасын. Курандагы аяттарга жана шиялардай болуп, тигини кемитип койгон, анан мону кошпой койгон, могу жердеги аят мындай болуш керек деген адашкан сектанттар бар. Исламдан үлүшү жок болуп, өзүн Куранга таандык кылган топтор бар, сектанттар бар. Мусулман адам биз эмне кылабыз? Курандын ар бир аятына, ар бир сөзүнө, тамгасына, үтүрүнө, точкасына Аллах Тааламдын сөзү деп ыйман келтиребиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн сөздөрүн кошуп койгон, анан Абу Бакыр кошуп койгон, кээ бир сахабалар кошуп койгон деген түшүнүктөр адашкан сектанттар, исламдан үлүшү жок адамдардын ойлору, пикирлери. Мусулман адам мындай ойдон, мындай күмөндөн оолак болот. Ыйманга доо кетет. Андан кийинки пайгамбарларга болгон бул 4-чү ыйман. Бүт элчилерге, пайгамбарларга Адам алейхиссаламдан баштап Мухаммад алейхиссалату вассаламга чейинки келген пайгамбарлардын бардыгына ыйман келтирет мусулман адам. Алардын канчасын Куранда Алла Таала эскерген, мисалы 25ке жакын ат келгенби, баарына ыйман келтиребиз. Аттары келтирбегене жалпы ыйман келтиребиз. Алла Таалам эч бир коомду калтырбаган, пайгамбарды жибербеген. Пайгамбарларды жиберген, жөнөткөн. Ал эми кайсыл коомго пайгамбарлар келбесе, жиберилбесе, аларды Алла Таалам азаптаган эмес, айыптаган эмес. Кыямат кайымга да барып калса, аларга өзүнчө сурак жүрөт. Мындай баяндабай, ачыктабай Алла Таалам азаптаган эмес. Бүт ушу элчилер Алла Тааламдын мыйзамын жеткирип, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйыныш керек экенин кабарлап, коомдорго Адам алейхиссаламдан баштап Мухаммад алейхиссаламга чейин пайгамбарлар жер бетинде келип турган. Кээ бир учурда бир заманда эле 10 деген, 20 деген пайгамбарлар болуп турган. Кээде бир айылдан экинчи айылда пайгамбар болуп турган. Пайгамбарлар кээде бири-бирине жолуп калган. Эң акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассалам жалпы адамзатка, адамзаттын өзүнө эмес, жиндерге да келген да. Мындан ары пайгамбар келбейт. Ушул аламга келген акыркы пайгамбар. Пайгамбарлардын бардыгына ыйман келтирем. Мага ушул пайгамбар жакпайт да, мисалы Солих десе бирөө. Же болбосо мен ушул Нухка ишенбейм десе. Же Давуд пайгамбарга ишенбейм десе. Ал эмне болду? Бүт пайгамбарлар четке каккан болот. Шуара сүрөсүндө эмне дейт? Каззабат кауму Нухил мурсалин деген. Нух пайгамбардын коому пайгамбарлардын бардыгын жалганга чыгарды деген да. Дагы бир пайгамбарлардын баарына кабыр болду деген. Болбосо Нух пайгамбардын коому Нух пайгамбарга кабыр болгон да. Ошо Нух пайгамбарга кабыр болуу менен жалпы пайгамбарга кабыр болгон болуп саналат. Кайсы бир адам бир эле пайгамбарды жалганга чыгарса, бүт пайгамбар жалганга чыгарган болот. Мисалы мен Мухаммад алейхиссалату вассалам сүйөм, жакшы көрөм, ыйман келтирем, ишенем пайгамбар деп билем. Бирок мен Иса пайгамбарга ыйман келтирбейм десем эмне болот? Мусулманчылыктан ыргыйт, ыймандан ыргыйт. Бүт пайгамбарларга ыйман келтирет. Атын атагандагы, атын атабагандарына да. Атын аталганы Куранда келген, хадистерде келген. Аты аталбаган пайгамбарлар аябай көп. Исхак, Якуб, Нух, Сулайман, Аюб, Юсуф, Муса, Харун, Закария, Яхья, Иса, Ильяс, Исмаил, Яса, Юнус, Лут. Шун бүт Куранда эскерилген пайгамбарлар. Анан эскерилбегендер да бар. Алла Таалам Куранда Ниса сүрөсүндө айтат: "Инналлазина якфуруна биллахи ва русули". Ушундай Аллах Тааламга жана элчилерге капыр болгондор бар. "Ва юридуна юфарриqu байналлахи ва русули". Алар Аллах менен элчидин ортосунда айырмалагандар бар деген. Не деп айырмалайт экен? "Ва якулуна ну'мину би ба'ди ва накфуру би ба'д". Кээ бирлерине ыйман келтиребиз, кээ бирлерине четке кагабыз деген. Мына ушуларды Алла Таалам не дейт? Капырлар булар деген. Улаика хумул кафируна хак. Алар чыныгы акыйкатта капырлар деген. Ва атадна лил кафирина азабан мухин. Аларга кор болгон азапты даярдап койдук капырларга деген. Валлазина аману биллахи ва русули. Алим Аллахка ыйман келтиргендер, элчилерге ыйман келтиргендер. Валам юфарриqu байна ахадин минхум.
алардан эч кимди айырмалабагандар. Айырмалабагандар деген баардыгына ыйман келтиргендер деген сөз. Улайика сауфа ютихим уджурахум. Аларга Алла Таалам жакында соопторун беришет. Ва каналлаху гофурур рахима. Чындыгында Алла Таалам ырайымдуу жана мээримдүү. Пайгамбарларды биринен бири айырмалоо деген сөз тигиден бул жакшыраак деген сөз эмес. Бул деген тиги ыйман келтирбейм, буга ыйман келтирем деген сөз. Тигил жагат, бул жакпайт деген сөз да. Айырмалар бар, мисалы өзгөчөлүктөрү бар, артыкчылыктар берген Алла Таалам өзүнүн ырайымы менен. Ал нерсе эмес айырмалоо деген. Айырмалоо деген ошо ыйманда ыйман келтирбей коюуда, бирине капыр болууда, бирине ишенүүдө, бирине ишенбей коюуда деген сөз да. Биздин убакыт болуп калды. Алла Таалам тавфик, ийгилик берсин бизге. Акыйкаттай көргөзүп, ошол нерсени бекем кармоого насип кылсын. Жалгандай көргөзүп, ошол нерседен улак болгон насип кылсын. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.